Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз бир эжекебизден кабар алган келдик, зыярат кылган келдик. Тактап айтканда, эжекебиз Токмок шаарынын тургуну Султанбаева Гүлиз эжекебиз 2015-жылдан бери боор оорусу менен ооруп келеткен. Бүгүнкү күндө Москва шаарында бир клиникалардын биринде дарыланып жатат. Анда эмесе ушул эжекебиздин оорусу тууралуу, бүгүнкү күндө акыбалы тууралуу эжекебиздин өзүнүн оозунан угайлы. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Kırgız elim. Bugünkü men kayrılığımdın sebebi şu 2015-жылдан beri men альвеококоз печени менен оорубум. 2 жолу операция болгом. 15-жылы анан 2017-жылы операция болгом. Азыр боорумдун сол жак бөлүгү жок, оң жак бөлүгү чоң болуп өсүп ошо Кыргызстандан болгон каражатыбызды чогултуп келгенбиз. Болгон элдин жардамы менен келгенбиз. Бияктан ошо жакшы клиника табылып, ошол жерде дарыланып жүрөбүз азыркы учурда. Бул оору аябай альвеококоз курт негизи аябай күчтүү экен. Дарылануусу аябай көп убакытта болот экен. Көп акча каражат келет экен. Ошо чыдаш керек экен, ошо баарына баштап коюп, акча жок деп таштап койгондо да болбойт экен. Ошо баштагандан кийин аягына чыгып дарыланыш керек экен. Пересадкага каражатыбыз жетпегендиктен биз бияка кайрылып келгенбиз. Ошо азыркы учурда Москвада дарыланат. Туугандар, ушул видеонун түбүнө ушул эжекебиздин реквизиттерин коебуз, карта номерлерин, байланыш телефондорун коебуз. Эжекебиздин балдары жаш, бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, бөтөн эл, бөтөн жерде мигрант болуп жүрөт. Тилекке каршы акыркы учурларда бизде кыргыздардын арасында ошо боор оорусу менен ооругандар, гепатит оорусу менен ооругандар, бөйрөк оорусу менен ооругандар аябай көп болуп атат туугандар. Эми баягы үмүтсүз бир гана шайтан дейт. Үмүт менен ушул биздин боордоштор, мекендештер жардам берет деген үмүт менен ушул Москвага келип атат. Эгер эжекебиздин каражаты жетишерлик болгондо, бул эжекебиз Индияга же бир башка бир мамлекетке, Турцияга барып дарыланмак. Ошон үчүн сиздерден суранабыз, кайдыгер карап өтпөңүздөр. Эч жок дегенде ушул видеону башка бир туугандар менен бөлүшүп, жакшылыкка себепчи болуңуздар. Тамчыдан көл куралат. Ар бир сиздин которгон тыйыныңыз ушул эжекебиздин эсеп счетуна келип түшөт. Ассаламу алейкум.